күчүнө кирет. Картоштон өндүрөрдүн отургузардын алдында ошол 100 литрге 1 литр фитоп кошуп туруп эле, фитоп кошуп туруп, ошону малып алабыз дагы. Жа 1 саат, 1,5 саат коюп коебуз. Мына коюп койгон мезгилде ошол мунун ичиндеги жанагы микробдор, оорузууда турган микробдордун баарын жеп бүтөт. Өзүндө калат. Андан сырткары гуминовый кислота ошол өнүп чыгуу эмесин жакшыртат. Күчтүү өнүп чыгат. Мына буларды топуракты жерге баягы өсүмдүктү отургузгандан кийин 10-15 сантиметр көтөрүлүп калат. Ошол мезгилде биз жалбырагына биринчи жолу беребиз, анда флорес дегенди беребиз. Анда 10 литрге 100 граммдан кылып беребиз. Кийинки мезгилде болсо биз ошондо эгерде трактор менен чача турган болсок, ошондо 2 литр кетет болгону. Yani 350-200 litrге 2 litrди кошуп туруп чачабыз. 10-15 күндөн кийин кайра фитопту беребиз. Эмне үчүн фитопту беребиз? Анткени биз топуракты дарыладык. Азыр болсо жалбырагынан уже оорулар келип атат да. Анткени шамал келип атат, эме болуп атат. Мына ошол кезде жалбырагынан берген мезгилде абадан келген оорулардан сактайт да. Кайра гүлдөрдүн ардына беребиз, гүлдөп бүткөндөн кийин беребиз. Эмне үчүн гүлдөп бүткөндөн кийин чачыш керек? Анткени картошка гүлдөп бүткөндөн кийин анан түбү чоңой баштайт. Мына ошол убакта ошо түбүнө дагы жанагы азык толук жетет да. Эң негизгиси өрүк боюнча айттыңыз да. Эң негизгиси мына ушул мен сизге картошка боюнча айттым. Мына ушул сыяктуу эле жанагындай эле 1 килограммды 11 литрге эзип алабыз, 11 литрге. Ошондо бизде 22 литр концентрат пайда болот. Ар бир түпкө мисалы үчүн жылына жараша жаш өрүк болсо флора эстен 10 литрге 100 грамм кошуп туруп, ошондон 10 литрге 100 грамм кошуп туруп, ошондон ар бир түбүнө 2 литрден кетет. Кичирээк болсо. Эгерде түп чоң болсо 5 литрге чейин түбүнө эле кадимки деле мындай лейка менен куюп койсоңор болот да. Анан топурактан да кетпеген? Бул топурактын түрүнө карабайт, топурактан да байт. Анткени бул топурактын курамындагы эле зат. Мына эң негизгиси ошонун ички составында гумин кислотасы деген ошолон иштеп атат да. Экинчиден биз биринчи флора эс менен түбүнө чачкандан кийин бул эгерде мына азыркы мезгилде түбүнө чачсак болот. Мына бул баягы кар эрип атпайбы? Ушуну менен кошо түбүнө сиңет дагы иштеп баштайт. Плюс 5 градус болгондон кийин биологический ноль деп коет да. Плюс мына түнкү күндөгү температура плюсовой болуп калган мезгилде биз фитофлораны беребиз. Фитофлораны деле ушундай эле концентрацияда топурактын эмеге түбүнө чачып коебуз. Мына түбүнө чачкан мезгилде дагы биз автоматически ошол түбүнө дагы анан жалбыракка 10 литрге 100 граммдан кылып жалбырагына дагы ушул эле концентрацияда жалбырак стволдорго чачабыз. Эмне үчүн стволдорго чачабыз? Мына жаз келет, кыш менен жамгыр жаады, ар кандай заттардын баардыгы тең эмеге жабышты. Козгоолду. Тиги стволго жабышты. Стволдо турат. Былтыр химия бергенбиз, ал да турат. Мына ошонун баардыгын тең флорайс жууп кетет. Андан кийин мына плюсовой температура болуп калды деп атпаймынбы? Ошол мезгилде биз фитопту чачабыз. Фитопту эмне үчүн чачабыз? Именно козугардын оорулары козголуп баштап атат. Ушул мезгилде ошо козугардын ооруларын жок кылат. Бул козугардын ооруларын жок кылгандан кийин биз 15 күндөн кийин биз улам алмаштырып чачабыз жалбырактарына. Жалбырактына бир чети алмаларга мен дайыма ошо гүлдөп аткан мезгилде чачкыла деп рекомендация берем. Анткени бул жана бактериялык ожоктун кайсы мезгил болот? Аарылар ушул бактан бакка конуп аткан мезгилде оор жугузган бактан ооруган бакка жанагы эмени ташып келет. Вирус бактерия. Анан биз ошол эле гүлдөп аткан мезгилде биз уже заражать этип коет болобуз. Биз ошо гүлдөп турган мезгилде чачкан мезгилде бул аарыларга дагы жабышат, бир чети гүлгө да жабышат. Тиги жана чачып аткан эмебиз жер семирткичибиз. Ушунун составында бактерия болсо, ошол мезгилде баштап иштей баштайт. Бул 100% оорун жок кылат дегенден биз алыспыз. Бул профилактика катары колдонуп атабыз. Андан сырткары мөмө жаңадан
баягы бүчүр байлап уже чоңой баштады да. Мына ошол мезгилде дагы жалбыракка чачыла баштайт да. Иши кылып 15-15 күндөн жалбырагына чачсаңыздар где-то 4-5 жолу чачканга мына август айына чейин 4-5 жолу чачып үлгүрүп каласыңар да. Эгерде оору пайда болуп калса, мына бактериянын ожогу окшоп, биз анда ударная доза деп коет да. Ударная доза дегенибиз 10 литрге 300 граммдан жана фитопту кошуп туруп 2 күн катары чачабыз. Алмага 2 күн катары. 2 күн катары чачкандан кийин 1 күн чачпайбыз, кайра кийинки күнү чачабыз. Ошондо бул толугу менен жана ооруларды кайра токтотот. Бул ушул схема менен иштейбиз да. Мына козу карын оорусу болсо дагы, бактериялык оору болсо дагы, картөшкөдө болсо дагы бардык эмеде бирдей схема менен кетет да. Эң негизгиси мына мен ушуну багбанчылар эмесине берсем, булар баягы обработка кылып аткан мезгилде мен менен байланышканда жок да. Бирок ушул обработка кылган мезгилде 10 литрге 100 граммдан кылтыр эле чачып койгондо эффект көрбөй калган. Бир эле жолу чачып коюшкан. Муну бир эле жолу эмес. Мына биз деле жанагы жөтөлүп же болсо ооруп калган мезгилде эмне үчүн 10 күн укол алып атабыз. Бул тирүү организм болгондон бул поколение ошо бир убакта инфекция кайра жаңырып турат. Ошон үчүн жанагы жок кылыш үчүн ушундай схема менен иштелет да негизи. Эми бул эки препаратка жана биолигнинди, триходерминди ошого колдонсок да болот. Бул эффектүүлүгүн дагы жакшыртат да. Эмне үчүн триходерминди биз ушул гуминовый кислота менен кошо колдонсок болот. Анткени биолигнин дагы мына өсүмдүктөр алып атканда дагы жана триходермин дагы ошо триходермин аркылуу гуминовый кислота дагы өсүмдүк ошол чогуу иштейт биргечи. Симбиоз атпайбызбы ошол сыяктуу болуп. Ошон үчүн бул жанагы биз айтып аткан биогумус менен дагы, биолигнин менен дагы, триходермин менен дагы баардыгы менен комплексине мындай бир кошо бере берсе болот. Анткени мунун эч кандай бири-бирине карама-каршылыктары дагы жок, зыяндуулугу дагы жок да. Эң негизгиси биз жана органо-минеральный деп атпайбызбы? Органо-минералдык же болсо гумат келип туруп айтып атат, меники органика деп. Эч качан анык органика болбойт. Анткени ошо биздин эмеде биринчиден ошо бир убакта бизге ошо көмүрдөн жасалган гуматты колдонгонго тыюу салынган. Гуматты колдонгонго тыюу салынган бул уулуу заттар пайда болуп калган. Жана тяжелый металл деп коет, оор металлдар. Бул адегенде туруп анан бир убакта баардыгы тең ошол эмеге өтүп кеткен. Италияда болгон, бул 60-жылдары. Анан Юнонун баардыгы тең оор металлдар чыгып калган составынан. Эмне үчүн чыккан? Жанагы бул эме тяжелый металлдардын баары бир убакта накапливаться этип туруп, анан гумин кислотасы менен кошо кетип калган да. Анан ошон үчүн бул структурасын, ошо гумин кислотасынын структурасын колдонгонго тыюу салынып атат да. Анан жана дагы бир зат бар. Эми ошол заттын баардыгы тең топуракта ушул заттардын баары пайда болбосун үчүн муну медицинада, анан эмеде тыюу салды эле да. Животноводство, применение животноводства, в сельском хозяйстве да. А муну гуматты только буровой установкаларда жанагы бурильный эмелерге ошолорго салып берип койгон. Как эме сыяктуу смазка. Кошумча для охлаждения. Эми бүгүнкү күндө болсо мунун баардыгын тең азыр кайра жанданып, кайра иштеп атат. Эми формулалары өзгөрүп атат. Ошол формулаларды өзгөрүп, ар кандай түрдөгүнү алып келип атат. Мунун үстүнөн иштеш керек, комбинация деген бар, ошо комбинацияларды колдонуш керек да, туура комбинацияны. Жана көмүрдөн да гумус ала турган болсок, негизи жана гумин кислотасы ушу көмүрдө көп болот. Биздин өзгөчө кара кешенин биздин негизи биздин шарттагы көмүрлөрдүн составында. Бирок ошону туура алышыбыз керек деген жактанчы. Туура технология менен алыш керек да. Анан жанагы уулуу заттарды болсо, оор металлдарды болсо, булар калп салыш керек мындайча айтканда. Анан ошондон кийин булардын баарынан өткөндөн кийин стандарттан өтүш керек. Жанагы Германия болобу, кайсы болобу ошол чет мамлекеттен стандарттан өтүштүрүп, ошондон кийин жанагындай сертификат бергенден кийин анан биз ошону гуматты колдонсок болот да, негизи органа. Биздин бүгүнкү күндө толугу менен азыр органикага көчкөнгө мүмкүнчүлүгүбүз бар. Мына бизде
батыс үйлестірілген деп қойды, жаңағы башында айтып кеттім, зиянкештерге қарсы. Бұл бар. Оны ошол суратталып болсо, ошо канча керек болсо, ошончонун баардыгын тастап койгонго мүмкүнчүлүк бар. Экинчиден, мына ооруларга бизден жана триходермин деп атпайбызбы, ошолорду колдонсок болот. Андан сырткары мына ооруларга ошо бациллус септурусты колдонсок болот. Мына биздин эме дагы Манас университетинде Тинат Нежекебиз бар, ал киши дагы өзүнүн эмесин чыгарып, ошол ал киши дагы өзүнүн эмеси бар, ошо микроорганизмдер. Бул менчик микроорганизмдер махабаттар аларды алып туруп, аларды чачсак болот. Эми ушулардын баардыгын тең агрономдор ошолордун баардыгын тең туура кабыл алып, туура информация алып, анан мына сиздерге сунуштаса болот да, негизи. Биздин дагы сунуштап атабыз, бүгүн ушуну айтып атканыбыздын баардыгы тең. Жана көпчүлүк айтып болот атпайбы? Бул органика аябай кымбат, органикага өтүш кыйын, органикага мүмкүн эмес. Мүмкүн. Технология бар. Өтсөк болот. Эчтекеден коркуп кереги жок. Биз ошол жанагы айтып аткан нерселердин баардыгына тескерисинче химиялык заттарды алып келип атканга ошо налогду салдырыш керек. Анткени мына 2023 жылдан баштап жанагы биз ото чөпкө каршы колдонуп атпайбы, тиги пивот деп атат, ураган деп атат, башка ушундай көп нерселер бар. Ушулардын баардыгынын основа негизи бир эле, глифосат деген зат болот. Ошону эле глифосат эле ар кайсы комбинацияда аналог эме кыла берет. Кошумчасын азайтат, көбөйтөт, ураган болот, пивот болот, тайфун. Тайфундардыкы болсо, булардыкы да 3-4 химиялык элемент. Действующий вещество. Ушулардын баардыгы эле кайра эле жанагындай. Эч кандай айырмасы жок. Мына анан бул жанагы зыянкечтерге чачканда дагы бир түрүн чачсаң, ага иммунитети пайда болот дагы, андан кийинкисин чачасың. Ага башкасын алып келиш керек. Мына мен ушул препараттарды алып келгенде, мына 7 жыл болду мен Кыргызстанда ушул препараттарды чачканыма. Бир дагы химиялык жанагы саткан эме сатпай койду. Жанагы анткени эмне үчүн саткан жок? Эл билбейт. Анан бул препараттар кеткенден кийин жанагындай көп препараттын кереги жок. Эмне үчүн кереги жок? Өсүмдүктүн иммунитети көтөрүлүп атса, өсүмдүктүн өзүн өзү сактап атса, эмне кереги бар? Тигинин продукциясы өтпөйт. Селитр өтпөй калат. Эмне үчүн селитр өтпөйт? Анткени бул удобрение жерди жакшыртпайт. Бул чоң эме баягы барьер. Анан ошон үчүн амофос да келбей калат. Анткени биз топурактан анализ алган мезгилде 60%-га чейин топурактагы азот бир эле жылдын ичинде көбөйөт. 30%-ке чейин, 15%-тен 30%-ке чейин. Гумустагы 0,02%-ке көбөйөт. Бул эмне дегенде? Бизде топуракта азот толукталып атат деп аткан. Биз бир четте ушул препараттарды алып келгенден кийин мына муну эмнен алып келдик, эмне менен иштеп атабыз деген маселе көтөргөнбүз. Кайсыга болот, кайсыга болбойт экен. Анан биз топуракты дагы анализ кылабыз деп, жанагы топуракты анализ кылып атканбыз. Ошол башкасында жасап атканбыз. Ошол эң негизгиси бүгүнкү күндө мына биз биология кылымына келип калдык да, биотехнологияга. Эмне үчүн биотехнология келди? Анткени химия бизди талкалады. Мутацияга алып келди. Балдарыбыз оор болду. Биологиялык деген нерсе бул табигый өзүн-өзү кайра калыбына келтирүү деген нерсе. Табигый жолу. Эч кандай конкуренциясы жок, эч кандай. Мына ошол мезгилде дагы биз бир четте ошо биологияга дагы көңүл буруп карашыбыз керек. Анткени ар бир жердин өзүнө ылайыктуу, өзүнө шарттуу микроорганизмдер болот. Бул ошол микроорганизмдердин балансын дагы жоготуп алышыбыз керек да, эң негизгиси. Ошон үчүн биз жанагы илимий негиздеги изилдөө иштерин дагы ары карай жүргүзүп, ошол туура сунуш беришибиз керек да, туура иш беришибиз керек. Анан бул жакшы экен деп туруп анан ура деп кете бербешибиз керек. Биз мониторинг кылышыбыз керек да. Ошон үчүн мына биздин илим жаатында иштеп аткан жаштар көп болуш керек. Агрономдор, туура сунуш берген агрономдор көп болуш керек. Бул илим бир эле жылдын ичинде эле мындай эмеге жете койбойт. Ага деген тарбиялаш үчүн 20 жыл, 30 жыл деп эме керек болуп калат. Опыт керек, мээнет керек болуп калат. Биз ошон үчүн жанагы иштеп аткан илимпоз баардыгын тең сыйлашыбыз керек. Булар чоң эле калбайт. Өтө көп мындай революция кылып жибербейт. Бирок булардын иши көрүнгөнбөгөн менен
мамлекеттин коопсуздугу бүт баардыгы тең ушул адамдардын колунда болот да. Анан ошон үчүн биз мына өзүбүздүн иштеп аткан ишибизден дагы илимге акча чыгарганга үйрөнүшүбүз керек. Биз илимди поддержка кылышыбыз керек. Бүгүнкү күндө мына институт земледелия мына Аким Алиев баш болуп отурат. Биз ал кишини кетсин деген маселени көтөрүп чыктык. Анткени 28 жылдын ичинен 600 адам иштеп аткан институттан 60 адам калды. 150-200ге жакын кандидаттан 6 адам калды. Анан ошол 6 адам бүгүн эмне 6 эле тема алдык. Ошо килтеген институт 6 тема алдык. Бир институт мына институт земледелия, буга институт почвоведения келип кошулган. Бир чоң институт келип кошулган. Эки институттан ушунча калды да. А тиги институттун базасы болсо 100ге жакын научный сотрудник бар болчу. Мына бүгүнкү күндө ушул абакка берип, тиги аксакалды түшүнөт го десек, аксакал түшүнбөйт экен да, креслого тырышып отурат. Кечээ тиги биз ошо эме коомдук кеңештин атынан ушул барып бир сыйра баягы жалпы институттун абалы менен таанышып, эми ал институтту срочно мындай оңдобосок таптакыр урап түшөт, мындайча айтканда, урап түшөт. Ошол жерде билтиген чоң зал турат. Конференц зал турат. Мына ошолордун баарын оңдоп койсо, биз ошол жерден барып сабактарды ошол жерден өтөт элек. Ошол жерде демонстрационный участоктарды кылсак, ошол жерден элге көрсөтөт. Мына могу жерде мындай турат, могу жерде. Мына сизде бир жерде мисалы үчүн ошол институттун мына эмеси бар, базасы бар, Ысык көлдө. Тиги Челпекте. Ошол жерди жакшылап оңдош керек. Ошол жерлерди өткөзүш керек. Ошол жерге баягы почвенный анализ ала турган бир лаборатория коюп беришибиз керек. Жок, лаборатория бар. Мына бүгүн сиздерге жаңылык болуп атпайбы? Мына ошол институттун өзүндө мына мен айтып аткан оорулардын баарын определять эте турган отдел иммунитета деген бар болчу. Отдел фитопатология деген бар болчу. Отдел энтомология деген бар болчу. Энтомология жаран курттар менен иштейт, фитопатология оорулар менен иштейт. Отдел иммунитета болсо кайсы өсүмдүк кайсы ооруга туруктуулугу ошону изилдейт. Мына ушул нерселердин баары жок болуп кетти. Жоюлуп калган да. Мына кеңестерин айтып берсеңиз чепектеги. Эми анын баарын айтып отурмун. Айта бериңиз. Эми эң негизгиси бүгүнкү күндө мына ушул барып лабораторияны карасак, ошол лабораториянын ичинде иштей турган киши жок, анткени билимдүү киши жок. Мына заведующий отделом, зав. Отделения, член ученого совета, главный эмеси жок, высшее образование жок. Член ученого совета, как это может быть? Мына 10 класстык билими бар киши ученый совет деген. Эми уялбай анан ушул нерселердин баарын айтсаң, анан ана киши таарынат да, силер мени тиги министрдин айтуусу менен силер бизди келип алып кайра текшерип жамандап атасыздар. Бул жамандаган эмес. Ушул акыбалга алып келгендигинен айтып атабыз да. Жан күйгөндөн айтып атабыз. Биздин ушундай нерселер көп. Эми анын баарын тарыхын сиздерге айтып отурбайын, бирок информация катары кичине айтып атканым бул баягы Аким Алиев сүйлөшсө эле баардыгы жакшы болуп кетет, укмуш болуп кетет деп ойлойбуз. На самом деле баягы молдонун айтканын ок, кылганын кылба дейт да. Бирок бул чала молдо болуп атпайбы? Эми чала молдо жембузар болуп, двойной академик болуп атат. Чала болуп сатып алган. Анан академия анда ал жөнүндө да сөз болуп атат. Эми эң негизгиси ушундай жолго биз барбашыбыз керек, наоборот, тескерисинче ушул институтту кайра жандандырышыбыз керек да. Бул институттун келечеги чоң. Мына бизде отдел генетики деген болуш керек да. Мына бизде отдел генетики деген бул эмнени карайт? Биринчиден ошо генно модифицированный продуктун биз ушул на уровне ДНК определять этип ушул барбы жокпу деген нерсени текшерүүбүз керек да. Бизде ушул жок болуп атат. Мына ушул лаборатория бүгүнкү күндө кезек болуп атат да. Анан көп жерде айтканда дагы сиздер дагы мындай маалымат катары айтып кетейин. Бизде пахта эгилет да түштүктөчү. Ошо пахтанын дээрлик 90% жылан гени модификацияланган продукция келет да. Анан өзүбүздө өндүрүп аткан Кыргыз 3 деген ушул сортторубуз бар эле, ошолордун баардыгы тең азыр баары менен чаңдашып атат да. Анан чаңдашып атат, гени дагы модификацияланып атат да. Ошон үчүн өткөндө дагы мен ушул вопрос боюнча кичине көтөрдүм эле. Анан могу биздин удобрение менен ушул да кайра өзүбүздүн эле Кыргыздын жанагы жакшынакай сорту 60га жакын тоннаны берип атат. Эми 6 тоннаны бир гектардан. Кол менен жыйнаганда 6 тонна. Машина уборкада 45 тоннаны берип атат да. Анан
ушундай нерсе менен өзүбүздүн баягы кетип аткан жакшы нерселерди сактап калышыбыз керек да биринчиден. Мына биздин азыр эмени ар кандай жүгөрүнүн уруктары келип атат. Мына өткөндө мен группага жаздым эне. Мына органика жаатында иштей турган адамдар бул урукты сепкенден алысыраак болгула деп. Анан тиги жакта мага атака коюп чыгышты. Эмне үчүн? Мына биринчиден эмне үчүн ошол ГМО продукциялар өздөрүнүн түшүмүн жакшы көрөт. Анткени булардын составына башка организмди киргизген, клеткасын, генин киргизген. Ал курт жейин десе, курт өлүп калат. Поколение бербейт. Бул бияка жылыгондан көрө андан көрө мен башка жакка кетет. Мына ошон үчүн муну жеп аткан биздин мал эмне үчүн постепенно азыр карасаңар семиз, зато эме жок. Тукум бербей атат. Бирок дагы медицина жактан болот да. Кукуруза тууралуу Монсанто деген группа бар. Булар азыр жер жүзүндө 7 миллиардка чыгып атпайбы население. Буларды 1 миллиард калтырыш керек. 6 миллиард тапат да. Анан калтырганда согуштун кереги жок бияка. Бияка ГМО аркылуу келет. Азыркы кукурузаны аял кишилерге жеген болбойт. Репродуктивный системасы бузулат. Бул уже доказанная система. Кайсы кукуруза именно? Любой кукуруза азыр ГМО болуп калып атат. Биякта мындай болуп атпайбы? Бул Монсанто деген группа, бул Рокфеллердин группаларында. Булар деген семенной фонд өзүнө алып коюшкан. Гүрүч болобу, кукуруза болобу, ошондой көпчүлүк элге калгандай көп десе, ошолордун баарына ГМО кошкон, ошонун баары репродуктивный системанын баарын бузат. талкалайт. Анткени мал жейт, чөпкө берилет, аркы бетке берилет, анан келип адамга такалгандан кийин тукуму жок болот да. Ошондон кетет баары. Адам Эмне үчүн биз быйыл азыр тиги көпчүлүгү ошо тукумсуздук менен болуп атат. Мына биздин биринчи эмебиз ошо биз өстүрүп аткан продукция, өзүбүз жеп аткан продукция. Мына биринчи ушундан келип атат. Мына азыр тиги тукумсуздук дегенде мен просто мындай отуруп эле бир кишиге жигитке айтып койсом, анан ал айтып атпайбы? Мен дейт Каластан келгем дейт. Келинчегим болсо дагы бир айылдан келгем дейт. Экөөбүз 5 жыл жана фастфуд деп ошону жеп атып эле дейт. Кийин үйлөндүк, бала жок. Анан байке репродуктивный орган человека деген бар бизде. Ошол жакка барсак очередь. Анан жаш бала. Эми булар очередке туруп дейт, Кудайга шүгүр дейт. Мына биз эми ошо лечение алып атып, ошол кыздуу болобуз жакында, биз ошого сүйүнүп жүрөбүз дейт. Эми ошол доодурлар айтып атат, 28 жашка чейинкиге гарантияга биз какой-то бир процент бар. Андан ашкандан кийин биз эмени бере албайбыз, гарантия бере албайбыз дейт. Ал төрөлгөн кыз тукум береби, бербейби, еще гарантия нет. Анан ошон үчүн мына ГМО дегенде эле элдин баардыгы тең чыгышат, бул ошондой эле продукция, эч кандай айырмасы жок, ушундай деп. Негизи мунун ар жагында эме жатат да, бомба замедленного действия деп. Бул генетиканы мутация кылат да, ошон үчүн генно модифицированный биздин ата бабадан келген. Анан ошон үчүн биз жанагы могу көп эле келип аткан продукцияны өзүбүздүн коопсуздугу үчүн өзүбүздүн институттар иштеш керек, өзүбүздүн сорттор болуш керек, өзүбүздүн ички коопсуздук болуш керек. Ошого чоң талап коюлуш керек да. Биякта да мындай болот. Мынакей Америка кандай проблема болду? Куранда жазылган. Эгерде аруу жоголсо, андан кийин адамзат жоголот дейт. Бияк мындай болот. Эмнеге аруу болсо, Америкадан, Европадан аз көп жоголот. Мен өзүм барып көрүп келдим. Допустим, 50-60 улей коюп койсо, бир жылдын ичинде ошонун 30-40% өлүп калат да. Бизде бир балчык койсо, экинчи, үчүнчү жылы көбөйүп кете берет. Аякта көбөйбөйт. Анткени ошол аралар болсо, ошол өсүмдүккө барганда ГМО болсо, ага керектүү нерселер жок экен, жетишпей калган нерсе үчүн ошо кырылып кете берет экен да. Ошон үчүн ГМО бар жерде аруу болбойт. Бул биринчиси, экинчиси шарият тууралуу. Жана WhatsAppка көп жазып атпайбы? Жана кыйыштыруу маселе, арта берки маселе. Биякта шарият тууралуу бир закон бар, тартип бар. Кыйыштырган болбойт. Алманы алма менен кыйыштырса болот, алманы өрүк менен кыйыштырса болбойт деген сөз бар. Это мутация. ГМО деген бул деген андан өтүп кеткен начар мутация. Бул деген мындай өсүмдүккө жаныбарлардын гендерин кошуп атат деген сөз бар.
Бул деген Алла Таала сыпатын алып коюп атат, бирок Алла Таала билет эмнени кандай керек. Адам болсо билбейт. Болсо зыян кылып атат деген сөз болот да. Ошондон иhtiyat болуш керек. Ошондон сактансак, бизди сактайт. Ошон үчүн ар бир адамдын башталышы таза болушу. Бул тамак. Тамагың таза болсо, жүрөгүң таза болот, жүрөгүң таза болсо, оюң таза болот, пейилиң, ниетиң баары тең таза болот деген сөз да. Ошон үчүн биз дават кылып аткан сөз мынакей, ошого алып келет. Тамакты тазалагыла. Жаңы дагы медицинский исследование болгон, жана уровень гениальности деп коет. Азыр жаштардыкы төмөн түшүп бартат. IQ показатель мындай да. Кандай десем, интернеттен карасаң, IQ показатель көрүнбөйт уже. Анын кереги жок болуп калды. Интернеттен керектүү салча аласың. Бул ойлонгон сөзү, мышление көп нерсеге таасир берет да. Анткени медицинский исследование кылганда, эгерде нормальный минералдарды албаса, нормальный продукт жебесе, не иштебейт экен. Развитие болбойт экен. Ошон үчүн мээ иштеш үчүн нормальный продукция керек, нормальный минералдар, нормальный заттар керек экен да. Ошону туура жеш керек экен. Мындай айтып атпайбы? Фастфудка отурат, теге отурат, буга отурат. Бул деген эч нерсеси жок, сухой продукт. Курсагында бирденке толду, сезими бар, токмун деген сөз. Ниеси алган жок. Керек нерселердичи. Ошондой бар да. Ошон үчүн азыр биз кылып аткан ошол деп бул максат деген таза продукт. Таза продукт болсо, таза тукум келет. Таза тукум болсо, ошол тукум кийинки жолун өзү көтөрүп өскөдө деген сөз да. Анткени мээлер иштей баштайт деген сөз да. Ошол негизи максат болуп калат да бuyакта. Эми толуктап кетишке уруксат этиңиздер. Азыр мен бир айтып коеюнчу. Айтыңыз. Мен дагы бир информацияны баягы айтайын деп атканым, мына көпчүлүк убакта жанагы алма курттарына каршы карате, дец, B58 колдонуп атпайсыздарбы? Мына ушуну колдонгондон кийин мага көп балдар айтып калды. Эмне үчүн биздин алмаларыбыз, курттарыбыз кичирейип кетти. Эң биринчиден ошону биз жанагы чачкан мезгилде уже мутация кетти да, ошон үчүн жанагы алмурттар чоңойбой атат. Көбөйбөй атат. Мына грушовый пиличик деген бар. Ошол именно жанагы гүлдөп аткан мезгилде уруп таштайт да. Мына ошол гүлдөп аткан мезгилде уруп таштайт, эмесин жумурткасын таштайт. Мына ушул мезгилге жанагылар менен обработка, эгерде обработка кылса, белгиси менен обязательно жана фитофлорасы менен обработка кылыш керек. Анткени ошонун баардыгын тең кайра жоюш керек. Какао өсүмдүктө тиги канына сиңип кете электе, ушул нерсени чачса, анан эмеси жанагы өтө майда болуп калбайт да. Эң жакшысы жана биопрепараттарды колдоnuш керек. Мен баягы колдонбо десең деле баары биздики ушундай психолог отуруп калган да, ошону чачат баарычы. Мен ошон үчүн сиздерге айтып аткан нерсем, ушул нерселерди жазсаңар, ошол кичине минимизировать этет да. Анан мына бир гектар жерде обработка кылып туруп, B58 менен баары тең майда болуп калган, чоңойбой калган. Анан ошон үчүн мына B58-ди көпчүлүк мамлекеттер колдонбойт. Муну спискадан чип чыгарган. Анткени бул жана рак ооруларына алып келет, мутация алып келет. Химиялык заттарды эмне үчүн биз чачканда тиги өсүмдүк сразу токтоп калат. Өсүмдүк токтоп калат, мутация кетет. Ал жана токсиндерди чыгара албай атат өзүнөнчү. Анын энергиясы өскөнгө кетиш керек эле, ал тигинин чыгара албай атат да. Анан ошон үчүн азыр ушул маселени дагы эме караш керек да, ошону түшүндүрүп айтыш керек. Эмне үчүн биз химия менен иштешибиз керек, эмне үчүн биз органика өтүшүбүз деген маселе. Сөйлейинчи. Биздики негизи басымчу балыкчы өрүккө басым коебуз да. Анан азыркы мезгилде биз кандай өрүк тийишибиз керек? Азыркы мезгилде мындай, сиздер ботанический сад бар да, биздечи. Ботанический сад. Билесиңерби? Же өрүктүн да мындай карликтери барбы дегендей. Эми мен сиздерге айтайын деп атканым, мына негизи ботанический садта бизде ушул косточковый культуралар боюнча иштеп аткан адистер бар. Ошолордун өзүнүн жергиликтүү сорттору бар, жана сливаныкы да бар, өрүктүкү да бар. Мына ошол жерден биздин шартка кайсы ылайыктуу келген сорт бар десеңиздер, ошолор айтат, ошолордо бар. Эмне үчүн мен бир чети айтып аткам, ошо ботанический садта Солдатов деген бар, Нурлан деген жигит бар. Мына ошолор менен байланышсаңыздар, ботанический садка барып тургандан ошолор сунуш берет сиздерге. А так биздин өзүбүздүн сорттордун бир чети көбөйүп атканы маалыматтын жоктугу да. Ошол жакшы түшүндүрө турган. Бул сорттордун баары биз өзүбүздөн чыкпайт.
Мисалы үчүн киргизский зимний деген сортубуз бар го. Бул ошол эле жанагы эмелер менен биздин апорт менен эле реттелишесин экөөнүн американ сортун экөөнүн эметкени аргындаштырып да. Ошол уруктарын опыление кылган да ошол. Анан ушундой эле чет мамлекеттин сортторун алып келип жакшысын издеп, булар да ошондой жакшы сорттор чыгарган. Ошон үчүн алардан колдонуш керек өзүбүздүн дагы местныйда. Алар да бар. Анан эң негизги себеби бизде азыр Европадан биринчиден жанагындай оорулар келип калбаш үчүн азырынча токтотуп туруш керек Европанычы. Европаны мына безвирусный деп только эмеден алыш керек. Жанагы вирус жок деген, жанагы сертификаты бар, анан ишеним пайда болгон. Биздин мисалы үчүн биз мына Россия өзүн өзү сактайт, ошон үчүн Роспотребнадзор жесткий контроль кылат да бул жагынан. Алар өздөрү барып тандайт. Өздөрү барып, ошолорду карап, андан кийин алышат. А биз болсо кимди карайбыз? Эч кимди карабайбыз. Мен десе колго бармап көтөрүп келе беребиз, же чөнтөккө салып беребиз. Азан болсо сүйүнүп калабыз. А биз жанагы сырттан келип аткан кандай продукция болсо дагы негизи булар карантинде болуш керек. Карантинде туруп, эчтеке оору жокпу, вирус жокпу, андан кийин кириш керек. По идее. А биз болсо алып барып туруп тапырап тие беребиз да. А бул көл өрөндө, Кызыл сууда, Төрткүлдө, анан Ананевада бар эмеспи питомник? Булар деле кайсы подвой экенин билбейм. Буларда азыр биз Минсельхозго айтып атабыз, ошо питомниктердин баардыгын тең эмеден өткөзүп, кайра. Мен башкача айтып берейинчи. Алманын эки түрү бар. Бирөө декоративный садоводство деп коет. Бул азыр бизде бактар тигилип атпайбы? Бизде местный питомниктердин баары ошого кирет. А промышленный садоводство деген бул интенсивный садоводство. Бул жанагы Европа, Американын баарын чыгарган, бул деген промышленный садоводствого кирген. Биздин питомниктер ага жете элек. Биздин питомниктер ага жетиш үчүн бизге аябай жакшы лаборатория керек, бизге жакшы условия керек. Анан 10-20 жыл деген убакыт керек ошолдун баарын чыгарыш үчүнчү. Биз ага азыр бурулуп туруп, аны чыгарганга убакыт жоготпойбуз. Биз утурбайбыз азыр. Азыр эмеден көрдүңүзбү? Кичине маалымат катары. Азыр питомник десе, силер ошо бир эле гектар жерге айдап коет деп ойлогон туура эмес да. Питомниктин өзүнүн шарттары болот да. Мисалы үчүн ошол питомникке подвойный материал өсөт. Подвойный деп коет, ошону кыйыштыра турган материал. Ал кыйыштыра турган материалдагы өзүнчө маточник болот, ал жерде өсөт өзүнчө. Анан тиги жерден алып келип туруп бул жака отургузат, анан кыйыштырат. Ал кыйыштырган мезгилде дагы ошол өсүп аткан алманын кайсы түшүм жакшы берип атат, кайсы алмада эме жана бутактардын эмелердин побеги, сабактардын өскөнү жакшы болуп атат. Ошол сабактардан алат. Анан ошондон бизге келип туруп жакшы продукция өнүмү жакшы болот да. Мына ошолордун баарын шарттарын баардыгын тең жанагыга окшоп, мына ушул системадан өткөндөн кийин анан ушул өткөндө дагы ошол өсүп аткан жанагы жыйналгандан кийин дагы ошол көчөт дагы кайра сорттолот. Биринчи, экинчи, үчүнчү класста. Анан ошонун ичинен дагы мына өскөн бийиктигине жараша, тамыр системасына жараша, жоондугуна жараша, оорунун жоктугуна жараша жанагындай выбраковка болот. Анан ошонун ичинен жарабайт деп туруп өзүнчө чыгарып таштайт. Анан жарабайт дегендин баардыгы тең эмнеге кетиш керек? Утилизацияга кетиш керек. То есть это отунга кетиш керек. Аларды болсо биздин жакшы коммерсанттар алып сатып атышат. Анан келип туруп бизге анан бизге келип туруп жанагы сертификат алынган баланча көчөт деп туруп анын баардыгы тең хранениеге коюлат. Ошо хранениеде туруп андан кийин сатылат да. Бул көчөттү күздө казып алат да, хранениеге коюп коет, андан кийин сатылат да. Вот продолжая вашу тему, да, я өзүм бир сыйра тааныштыра кетейин. Балыкчылар мэриясынын адисимин. Айыл чарба адиси эмесмин, бирок экономика өнүктүрүү анан тышкы байланыштар бөлүмүнүн башкы адисимин. Анан сиздердин бул семинарга абдан чоң ыраазычылык. Биз тараптан кечирим сурайбыз, анткени биздин пресс-секретарь менен байланышкан экенсиздер. Негизи бул биздин экономика бөлүмү менен байланышылса, мындан дагы көп кызыктар аудитория болмок, анткени кайсы бир өткөн жылдын ноябрь айындагы Турция мамлекетинен ошо жаңгак өстүрүү боюнча ошого катышсаңыздар керек. Ошондо абдан көп кызыктар тараптар чогулган да, бир 30-40-55 дейинчи. Анан бүгүнкү бул аз кишини, анан өзүм дагы лицебардын чабуусу менен эле ошо шаардын четинде болчумун, келип калдым.
Анан сиздин сөзүңүзгө каралчы мен ушул мэрияга иштегениме азыр 1,5 жыл эле болду. Биздики эми баягы бул апалары байкелер айтып атпайбы, балыкчылар өзү баягы производствону көрөт болчу Советтер Союзунун учурунда, билесиздер да. Анан ар бирибиздин приусадебный участокторубуз 3-4 эле соток, анын ичинде үй дагы бар. Анан балыкчыда айыл чарба боюнча биз жанагы маалымат бергенде бизде почти нулевой маалымат кетет да. Анткени балыкчыда объем жана фуралар менен келген алма өрүктүн объемун биз дагы туралай албайбыз. Анткени бизде в основном бул Ак Өлөңдүн жериндеги тоңго карай турган жер, бул жанагы сиздин айылдар Орто Токой менен Таш Сарайда өрүктөр өстүрүлөт. Бирок биздики азыр ошондой, алардын эли биздики, то есть мы расходная часть сидят на нас, биз обслуживание кылабыз, медицина тарабынан, ФАП жагынан автобус түзүп беребиз, а доходная часть тоңго карайт да. Анткени объем келгенде өрүк алманын объему же болбосо экспортко сырье дегенде эле биз ал маалыматты биз бере албайбыз. Ал доходная часть он сидит в Томский районунда, да. Расходная часть эли биздики, биз ошо элине расходная часть кылып медициналык билим берүү баардык суу свет бизде, интернет оптоволоконду биз тартып беребиз, бирок доход жак биздики эмес да. Баягы айыл чарба жагынан беребиз кыскача маалымат. Анан я на чем хотела остановиться? Сиз питомник боюнча деп атпайсызбы? Буга чейин мен бул эл аралык организацияда көп иштеп калдым. Анын ичинен банковский системанын сотруднигимин. Анан бул компаньон банкынын алкагында Международный корпус мира, Мерсико. Ошол Мерсиконун долбоорлук проектисинде ошо айыл өнүктүрүү жаатында адист болуп иштегем. Тоң менен Жети Өгүз райондорундачы, бул эми 10 жыл мурун. Ал жерде Apple Project деген проект менен иштедик. Анан долбоор өзүнүн ийгиликтүү ишке ашырып, СИП деген сады переработка пластика депчи. Мен муну сунуш катары эле айтат элем да. Биз баягы жана мен кечип калдым. Сиз байке айтып атпайсызбы, кыргызчылык дегенди чын эле биз оң жагына бурушубуз керек да. Кыргыз өзү аны биз баягы эл аралык организацияда иштегенде чет элдиктер келгенде аны биз айтып да талкытчу эмеспиз. Кыргыз уникалдык эл, кыргызчылык дегенде көп жакшы нерселер салынган, жакшы нерселер жагат. Кыргызчылык деген баягы жалкоолук байке. Жалкоолукту анан көп нерсени маани бербей анан кыргызчылык кылып койгонубуз балким болгон. Эптеп септеп деген сөз болуш керек, бирок биз эми андан чыгып кыргыздын улуулугун айтышыбыз керек болуш керек. Мен ошол жана сиз айткан кыргызчылык дегендечи айыл жерине бардык. 2 жыл ошол долбоордун бүтүшү менен иштедик. Мен агроном эмесмин, бирок ошол 2 агроном, фасилитатор и так далее. Анан мен айыл өкмөтү менен баягы кызматташуу максатындачы. Анан элди чогултасың да. Ошол 2 райондон 10 айыл тандалып алынды. Жер кыртышы боюнча туура келет, элдин активдүүлүгү боюнча билесиздер долбоорлорду. Анан элдин арасына барсаң, ошо алма бакты өстүрүү боюнча жерди кантип даярдаш керек? Ошондон баштап көчөттү алып, анан аны сактоо мезгилине чейин камтыдык да. Мен баягы уюштуруу жагында болчумун. Ошонун бир жакшы жери бизге кыргыз элине биз мындай мамиле кылат экенбиз бир чети. Менин коромдо өсүп аткан алма өрүктүн жакшы болобу, жаман болобу, силердин ишиңер канчалык деген башында ошондой болуп аткан элдечи. Эми түштө түшүп калат, падалица болуп жатат эле көбүнчөсү. Калибровка деген билбейт эле, туура өстүрүү деген ана жана химический препараттар чачышат эле да. Ошол 1 жыл 8 айдык долбоордун алкагында ошо тандалган айылдарды азыр мен өткөндө кыдыра алам. Азыр мен 10 жылдан бери башка жакта иштейм. Ошол айылдар показательный болуп калат экен. Анткени расстояние между саженцами и так далее. Сиз айткандарчы. Анан ошондо жана биологический продуктка акцент кылганбыз да. Биздин көлдүн алмалары, алмага акцент болчу. Көлдүн алмаларынын мурун Советтер Союзунда бренди бар эмес, Искульские яблоки. Ошол брендти көтөрүү максатында ассоциация түзүлгөн Тамгада. Силер айткандай ошо ар кайсы ушундай сиздердей бакчыларды бириктирип, Тамгада ассоциация түзүлүп, анан ошол алманын өстүрүүсүнөн баштап маалымат берип, жана раздаточный материал кетип, кофебрейк менен анан инициативный группалар түзгөнбүз. Анан аны жана окутуп да, жумасына 5 күн барасың, окутасың, ошо ар бир эмеде 12. Анан мен сунуш берейин деген ошо системалык түрдө кетиш керек экен. Разовый семинар болгондо уктук, азыр аябай кызыктар болуп жазып алабыз, анан эле жок. Анан баягы эле тигин алыш керекпи, байке айткандай, капельница алганда да врачтын предписаниясын сактап алсак оорудан айыкпайбыз. Анан мында азыр фитохлорекс бар эле бир койдуң, анан эмнеге болгон жок деп күнөөнүн баарын анан бул тарапка кетире берген бизде бир адат бар.
Анан тигил жерде ошондой кылдык да, биринчи чогулттук, инициативный группа түздүк, кызыктарларды сортировать этип алдык, айыл өкмөтү менен келишим түзүп. Анан бүт ошол эмеден баштап, маалыматтан баштап, бакты даярдагандан баштап, жерди даярдап, өсүп бүтүп, анан даяр продукцияны кантип сактоо керек. Ошо Тосо районунда биздин долбоордун негизинде эме алма сактоочу жай курулган. Анан ошондой маалыматта аягында биз ошо алманы вантоого салып жана калибровка боюнча тандаганды үйрөтүп, анан атайын коробка заказ кылып, ошол коробканы